Саламатсызбы? Эгер сиз биздин каналда биринчи жолу болсоңуз, анда подписаться кнопкасын жана каңгырочону басып коюңуз. Дал ошондо сиз биздин видеолорду биринчилерден болуп көрө аласыз. Биздин каналдын өнүгүшүнө салым кошуп жатканыңыз үчүн чоң рахмат. Ысык Көл облусунда 3 балга жеткен жер титирөө катталды. 9-октябрь күнү саат 3:49 Казакстан Республикасынын аймагында очогунда күчү 5,5 балга жеткен жер титирөө катталган. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын сейсмология институтунан маалымдады. Маалыматка ылайык, Ысык Көл облусунун Түп районунун Талдысу, Корунду, Чоң Таш, Шаты, Түп жана Кең суу айылдарында 3 балга чейин жер силкинген. Такталган маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган эмес. Булак Барометр KG сайты. Депутат Тазабек Икрамов дүйнө чемпионатынын коло байгесин өттү. Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов күрөш боюнча ардагерлердин дүйнө чемпионатында коло байге өттү. Ардагерлердин дүйнө чемпионаты ушул күндөрдө Грузиянын баш каласы Тбилис шаарында өтүп жатат. Грек-Рим күрөшү боюнча 70 кг салмакта күч сынашкан Тазабек Икрамовго коло байге үчүн күрөштө түрк спортчусу Орхан Чикацты 4-0 эсебинде жеңип алды. Жогорку кеңештин балбан депутаты Мелдештин 8-ден 1 финалында венгриялык Золтон Шелини 9-0 эсебинде утtu. Ал эми чейрек финалда финляндиялык балбан Олавин Лейтону дагы 9-0 эсебинде тоголотуп салды. Жарым финалда ирандык балбанга жеңилип калган Тазабек Икрамов Өнүгүү Прогресс партиясынын 4-чакырылыштагы жогорку кеңештин депутаты болуп шайланган. Учурда иштеп жатат. Булак Барометр KG сайты. Учуучу шаарда каза болгон эне менен наристенин акыркы эримемдери. Кытайда учуучу шаардын ичинде 31 жаштагы аял өзүнүн 3 жашар баласы менен каза болушту. Маалыматка ылайык, эне бала учуучу шаары менен абага көтөрүлгөндө белгисиз себептер менен жарылуу болгон. Аба шаары менен учуу баасы эс алуу паркына кирүү билетинин эсебинен болгон. Эс алуучулар аба шаары менен 50 метр бийиктикке чейин көтөрүлгөнгө мүмкүнчүлүк алышкан. Кырсыктын акыркы кадрлары видеого тартылып калган. Ал видеодо көрүнүп тургандай, шаарда башында 2 адам отурушат жана аял камерага кол бугулап жатканын көрсө болот. Андан соң конструкциянын ылдамдыгы күчөп, аба мейкиндигинде жоголуп кеткен. Жергиликтүү калктын айтымында, шаар жарылып, эне бала каза болуп калган. Полиция өткөн жумада бул абада учууга тиешеси бар 5 адамды камакка алган. Парктын иши убактылуу токтотулуп, териштирүү иштери жүрүп жатат. Анонимдүү булактардан белгилегендей, аба шаарында учуу мыйзамы болгон. Булак Барометр KG сайты. Жолдубаева Алга Кылычевага кысым көрсөтүлүшү мүмкүн. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жактоочусунун маалыматы боюнча, Алга Кылычев Алмазбек Атамбаевге, Кундуз Жолдубаевага, Амантур Жамгырчиев, Мээрбек Мискенбаев, Канат Сагынбаевге каршы көрсөтмө берген. Бул маселе тууралуу Барометр KG маалымат агенттиги КСДП төрагасынын орун басары Кундуз Жолдубаевага байланышканыбызда, Алга Кылычевге кысым көрсөтүлүшү мүмкүн экендигине токтолду. Акыркы беттешүүдө Алга Кылычевдин абалы оор болуп турганын байкадым. Анын ден соолугу дагы начар, кант диабети жана астма оорусу менен ооруйт. Ошондуктан ага кысым көрсөтүлүп, ушундай ойдон чыгарылган көрсөтмө алышы мүмкүн, деди Кундуз Жолдубаева. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин тарапташты Алга Кылычев 10 августта ИИМдин кызматкерлери тарабынан кармалып, ага карата ээн баштык массалык башаламандык уюштуруу боюнча кылмыш иши козголгон. Булак Барометр KG сайты.